6-сентябрда президент Садыр Жапаров улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде 17-сентябрь күнү республика боюнча улуттук тазалык күнү белгиленип, андан ары 2 айга созулган таза мурас өнөктүгү менен уланат. Аталарыбыздан калган табигый мурасты жашылдандырып, андан тышкары тазалап, таза бойдон келаткан урпактарга тапшырып берели деген максат менен ушу жаңы жарлыкты президентибиз чыгарды. Эми ошол жарлыктын алкагында жалаңкана бир күнү эмес, 17 сентябрь, андан тышкары ошо 2 ай октябрь, ноябрь биз ушу жаңы компания Таза Мурас компаниясын баштап атабыз. Таза Мурас компаниясынын алкагында табигатыбызды тазалайбыз, шаарларыбызды, айылдарыбызды тазалайбыз. Анан жыйынтыгы менен эң таза область, эң таза район, эң таза шаар деген намдарды конкурс менен чыгарабыз. Жарандык акциянын алкагында массалык ишембиликтер жана агартуу иш-чаралары өткөрүлүп, ага бардык каалоочулар катыша алат. Мында жаратылыш аймактарын тазалоого басым жасалып, таштандыларды өзүнчө чогултуу уюштурулат. Мындан сырткары жерлерде таштандыларды иштетүүнүн заманбап системасы, өзүнчө чогултууну жана кайра иштетүү, экологиялык жашоо образы, экологияга келтирилген жеке жана коомдук таасирди азайтууну жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү каралган. Анткени бүгүнкү күндө таштанды маселеси Кыргызстанда өтө орчундуу болуп саналат. Кыргыз Республикада азыр 406 таштанды таштоочу жай бар. Алар негизинен көбүнчө айыл чарба багытындагы жана калктуу конуштарды жерлерине жайгашкан. Полигондор ээлеген жалпы жер аянты 600 гектардан ашат. Эмки айтыш керек болгон нерсе, алардын арасында 61 эле уруксаат берилген тиешелүү укук белгилөөчү документтери бар, көптөгөн таштанды полигондор бар. Калгандардын баары мыйзамсыз полигондор болуп саналат. Бул өнөктүктүн алкагында бардык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары биргелешкен иш-чараларды өткөрөт. Маданият министрлиги акцияга 3 багыт боюнча көмөк көрсөтөрүн билдирди. Биринчи маалыматтык колдоо, экинчиси кыргыз жараны концепциясын аткаруунун алкагында жарандарга табият менен таттуу мамиледе болуу түшүнүгүн жеткирүү жана жаштар саясаты жаатында. Жаштар саясатында мына жакын арада биз бирдиктүү жалпы жаштар дегеле кайсыл тарапка барат, кандай жумуштар аткарылыш керек, дегеле жаштардын стратегиясын башын бириктирген келечек программасы иштелип чыгуу процессинде турат. Мына келечек платформасынын алкагында биз экология багытында иштеп жаткан жаштарга, дегеле жаштарды экология багытында долбоорлорду түзүүгө, ошол долбоорлор ийгиликтүү өтүүсүнө стимул берүүгө болгон программалык системдүү программалардын алкагында өз көмөгүн көрсөтмөкчү. 3 багыт боюнча биз колдоону көрсөтөбүз. Айрымдар тазалык маселеси бул сыяктуу өнөктүктөрдү өткөрүү менен чечилбей турганын айтат. Себеби бул ар бир адамдын аң сезиминен башталат. Муну тазалыкты сактабагандарга жаза колдонуу, башкача айтканда айып пул салуу менен чечсе болорун, бул боюнча атайын мыйзам долбоору даярдалып жатканын жарандык активисттер билдирди. Такие же проблемы были в Германии, в Америке, в Японии. Биздегидей таштанды маселеси өнүккөн өлкөлөрдө деле болгон. Эгер таштандыны ар кайсы жерге ыргыткан адам бир жолу 1000 сом айып төлөсө, ал экинчисинде таштандыны кайсы жерге таштоо керектиги жөнүндө ойлонуп калат. Азыр биз сунуштап жаткан мыйзамда эрежени бузгандардын базасын түзүү каралган. Анда биринчи жолу эскертүү берилет. Мындай аракет кайталанса 1000 сом, үчүнчү жолкусунда 5000 сом, төртүнчүсүндө түзөтүү иштерин жүргүзүү керек. Биз ушул жол менен гана элди тазалыкка тарбияласак болот. Разбрасывает мусор, вводить первый штраф, предупреждение. Она должна выйти, спустить мусор, убрать. Заносим ее в базу данных. Жыл сайын сентябрь айынын 3-чү ишембисинде дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү өткөрүлөт. Ал эми Кыргызстанда быйыл алгачкы ирет улуттук тазалык күнү белгиленип, бул багытта 5 жылдык атайын программа иштелип чыгат экен. Каныкей Бозгонова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ.